Karalca rayonunda жалпы жылқыларды идентификациядан өткөрүү чип тагуу боюнча семинар өттү. Семинарга жалпысынан Каралжа айыл өкмөтүнөн 12 айыл өкмөт башчылары, бет адистери, районубуздун бет башкармалыгы келди. Семинардын жыйынтыгы жакшы болду, түшүндүрүп, суроо жооптор болду. Бул боюнча өкмөттүн токтому чыккан, областтын ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрүнүн токтомдору чыгып, бүгүн иш жүрүп атат. Bunday семинарлар айыл өкмөттүн ар бир айыл өкмөттөрдө болот. Эми бул негизги чип тагуу боюнча бул биздин малдардын башка мамлекетке экспортко чыгарууда көптөгөн жакшы пайдалуу жактары көп. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары. Өзүңүздөргө маалым, Кыргыз Республикасынын жаныбарларды идентификациялоо боюнча мыйзамын жана жаныбарларды идентификациялоону эрежесин тактоо боюнча өкмөттүн токтому жана мыйзамы ишке ашыруу боюнча биздин райондо буга чейин баарыңыздарга маалым 20 малдарды идентификациядан өткөрүүнү биз ишке ашырып келатабыз. Бул күнгө чейин биздин райондо 20 малдарды идентификациялоо иштери аны менен бирге Капчыгай айыл өкмөтүндө Капчыгай тоо балы кооперативин биз 3000ден ашык арча электерин идентификациядан өткөзгөнбүз. Ал эми жылкылар боюнча буга чейин асыл тукум чарба болуп эсептелген биздин дөөлөт асыл тукум жылкы чарбасын 37 башты былтыр биз идентификациядан өткөзгөнбүз. Мына быйыл жылкылардын идентификациясы жалпы Кыргызстан боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча жалпы республикада бүгүн иштер башталып атат. Бүгүнкү биздин жылкылардын идентификациясынын быйылкы жылы баштоонун алдында бүгүн биз Каракулжа айыл өкмөтүнүн Биймырза айылында ушу Бактыбек Жээнбеков мырзанын короосунда биз идентификацияны көрсөтөлү деп турабыз. Буга чейин биз теориялык бөлүгүн частын өткөнбүз. Биздин мал чарба адистеринде кандай жасалат теоретически өткөн. Бүгүн эми практикалык жүзүндө көрсөтүп берели деп атабыз. Бу жерде биздин адистер толук процесс кандай башталып, процессин толук көрсөтүп беришет бу жерге. Малга чипти, электрондук чипти киргизүү жаныбарга. Аны электрондук бирдиктүү базага киргизүү, журналга каттоо, бүт баарын толук процессти азыр биздин адистер бу жерде көрсөтүп беришет. Мына жылкыларды идентификация жүргүзүүнүн алдында биринчи журт баягы башка аймактан келип калып, кайра экинчи жолу чип табылып калбаш үчүн биринчиден мына немеде чипти текшерет. Жылкыда чип жок. Жок. Андан соң чипти рабочий состояние иштегени кандай буну такташ үчүн аны индикатор менен эмесинен текшерет. Мына иштеди. Рабочий. Анан буну эчмекен өтөт. Минер жака. Мындай буну ачабыз. Өзү ишпирисин өзүндө болот бул. Мына жерде мындай кызыл немеси бар. Пломбасы бар. Ушу пломбаны ачып туруп, ачкандан кийин мына немесин алабыз дагы, анан мына даяр азыр. Мына ишпиристин ичинде болот чип. Анан мына жылкынын мына мойнуна, булчуң этке, булчуң этине мынандай уровенде Перпендикулярно. 90 градуста сайылды. Мына сайылды, көрдүңөр а? Мынандай алып тур, мына. Мына болду. Эми bundan кийин текшерет. Текшерүү. Tamam, иштеди. Сканер окуду. Ушул бизде буга чейин кара малдарды ошо системага киргизгенде эле ал жерде бир гана өзгөчөлүгү крест деген жерде лошадям деп жазылып турат го. Ошондой эле системага кирип иштер, процесстер ошондой эле болот. Эч айырмасы жок.
Буга чейин карамалар кирип келатасыздар го. Ошол эле. Цифра 15 цифра. Бурачы. 15 417 Кыргызстандан мисалы коду. Мисалы импорттолгон келген малдар болот го. Өзүнүн коддору болот да. Мына таможня союзунан мисалы бөлөк чыктан бизге импортто келген, экспорт ошол номерлар менен. Каттаганыңыздарда чет жактан келгенде чип боло турган болсо системада ошо чипти ошо номери менен эле каттап койсоңуздар болот. Биз отдельно тагыш болбойт. Чип мурда болгон болсо все болду. Мына жерде мынандай 6 номер болот. Ошол чиптин ичинде ар бир чипте. Ошонун бирөөнү алып туруп мына жердечи. Мындай алып туруп мына ишпириске кошо тагып коебуз. Бирөөнү описке кошо жазасыңар. Жазганда ошону жабыштырып коесуңар. Опискечи. Жазып отурбай, ошого опистин тушуна жазып коюп эле. Төртөөнү мынанын алып отурбайбы? Төртөөнү малдын эгасына бересиңер. Эгерде бул мал сыртка чыкса, бир жакка чыкса, ошол номер менен чыгыштап, баягы немесинен өзү жасап алат да. Малдын эгасында 4 түштүгү болот мынанычы. Шуну эстегиле. Регистрация кылып жазасыңар жана журналга, Büyük aslında siz bizde alış керек да. Bir неме чыгып жазат элеңиз го ошондой болот. Ар бирине бирден ишпириш. Мына 41-чи номер 841-чи деген мынага кетти. 42-чи болуп башка ишпириш мына. Чыгыш кылганда жанагы опис берип атабыз го. Ар ветат опис калтырып атат го жылкыларга. Канча мал үйдө бар. Ошол наклейка жазылган этегинде сатылды же өлдү деген графа бар. Ал хозяин жазып коет, мына жылкы мынандай сатылды же мына өлдү деп. Өлүп калган болсо ветеринар келет, ошо журнал немеден карайт, опис бергенден. Ошодон системада чыгыштап коет. Жана уйларда карамалдарда да чыгыштап. Урматтуу ветврачлар, жанагы идентификация кудум эле жана ири мүздүү малдар жасап атпайлык, ошондой эле. Только эле малдын түрү деген жерде келгенде жылкы деп көрсөтөсүңөр да. Калган кириштөө, чыгыштоо ошондой эле. Бул эми чипизациянын эң пайдалуу жерлерин айтып берели. Бул эмне максаты? Малдардын кыймылын көзөмөлгө алабыз. Малдардын ден соолугун көзөмөлгө алабыз. Анан жанагы алуулук боюнча бизде азыр проблема болуп атпайбы? Мына жылкылар. Эгер жана спорный моменттер болуп аткан болсо, ошону сканер менен барып, кимге тиешелүү жылкы барып, жерде сканер менен окуп берет да. Бул эч кандай талаш тартыш болбойт мындай жердечи. Анан эми өзүңүздөр билесиздер. Элдер мал базарга чыкканда азыр чиби жок, жылкылар мал базарга кирбейт. Буну дагы элге туура түшүндүрүшүбүз керек да. Сканер менен мал базарда турабыз, ошол жерден окуйбуз. Чип, электрондук чип киргизилбесе, мал базарга киргизилбейт. Азыр жалпы Кыргызстан боюнча ушул иш-чара жүрүп атат да. Мына милиция кызматкерлери менен биздин мал докторлор мал базар күндөрү тоско турушуп жана уйлардын биркасын карап атпайлыкпы? Идентификациядан өткөнбү? Жылкыларды сөз сканер менен туруп ошол жерден. Жана чипизация болбосо жылкылар артка кайтарылат. Буну да элге туура түшүндүрө турган биз болуп эсептелебиз. Оз малдарга Ошол боюнча айтпай өттүңөр да. Азыр мен айтып коеман. Ошол боюнча түшүндүрүп берме? Журналга Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу айыл өкмөт башчылары. Бул мынабы мал ээсине калтыруучу журнал деген мыналуу журнал. Атайын ветврачлар өздөрү толтуруп, мисалы үчүн 10 баш жылкысы болсо 10 баш жылкыны толтуруп, ар бир 15 цифраны жазып отурбай, мынтип наклейканы чаптап коебуз. Анан эгерде мал ээси бул малды сатып ийсе, же союсо, же өлүп калган болсо, мына атайын эскертме деген жери бар, ушул жерге числосу менен жазып регистрация кылып койсо, ветврач өзү базадан чыгыштап кириштөөсүн өзү жасап коет. Бул ар бир мал ээсинин үйүндө тура турган нерсе. жакшы экен мына. Ушул жакшы экен. Жоготуп ийсе бул жанагы ветврачтын өзүнүн журналында дагы куд ушундай журнал болот. Ошого катталып өзүнчө наклейка чапталат. Жакшы экен. Анан базада дагы болот бул нерсе. Значит, мунага окшош эле экен да. Тартып коюлат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ветеринар фитосанитар коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын 2021-жылдагы 25/01 25 январдагы 018 буйругу менен бекилген. Жылкыларды идентификациялоо учурунда ветеринардык адистин өздүк коопсуздугун сактоо нускамасы дейт. Өздүк коопсуздугун сактоону камсыз кылуу үчүн төмөндөгү шарттар сунушталат. Жылкынын ден соолугу боюнча клиникалык абалын текшерүү, ветеринардык адис өздүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бардык иш-чаралардын сакталышын
жеке өзү текшерип чыгышы керек. Станок же раскол жерге бекем орнотулушу зарыл. Жылкы нокто тагуу же жиптин баштыгына текшерүү, жана ноктолорду текшерүү. Жылкынын станок же расколго киргизип кыймылсыз абалга келтирүү. Сөзсүз түрдө фиксация жасалыш керек. Чип тагуу учурунда жылкы үркүп же кыймылга келген учурда жанагы сайган шприцти сөзсүз түрдө кармалып туруп албай кой берип коюш керек. Себеби жылкы травма албаш үчүн да. Жылкыны идентификациялоо учурунда төмөнкү иш-аракеттерге тыюу салынат. Бооз малга чип басууга, жана сиздерге берип аткан суроо. Клиникалык текшерүүдө оорулук учурунда чип тагууга болбойт. Чалма салып жыгууга, жылкыны жыкканга да болбойт. Мойнуна жип салып муунтуп кыймылсыз абалга келтирүүгө болбойт. Жаңы туулган кулунга чип тагууга болбойт. Жылкыны расколго киргизбестен мал ээси өз алдынча кармап берүүгө уруксат жок. Бул жерде атайын нускаманын алдында жазылган. Мисалы үчүн мен Абилов Сүйүн ветврач болсом, нускама менен тааныштым, нускаманын аткарууда жоопкерчиликти алам деген жери бар. Неме осында атем, ошо 200 сом бербейм, чип бастырбайм. Баштатты. Эми аны айыл өкмөт, айыл башчы ошолор менен биргеликте чечет. Айыл өкмөткө да, айыл башчыга да болбой койт. Эми бул мамлекеттик деңгээлде жасалып аткан нерсе да. Мамлекеттик инспекцияны чыгарып атат, оштон чыгып атат, баардык буйруктары чыккан. Чыгып атат, ошо болбой синдей кылат турат ошо. ветврачтар айыл өкмөттөр менен алып барбайм, неметпейм деле бастырбай да койсун алар. Хорошо, мен түшүндүрүп берейин. Сурооңузга жооп берейин ошону. Отказ бергендерге айыл өкмөттө иштегендер менен мал докторлор акты түзүп койгула. Бир копиясын мал докторлор, айыл өкмөткө бир копиясын бизге бергиле. Эртеңки күнү мал базарга чыгарам деп калышы мүмкүн. Ошол убакта мал базарга уруксат эмес. Ошо мал базарга алып жөнөгөндө неме кылышыбыз керек экен да. Ошону кармагыла деп айтып коюшубуз керек экен. Бир экөөнү ошенткенде Анан жана акимдин буйругу чыкканда мал базар күндөрү ар бир айыл өкмөттүн аймагында айыл өкмөттүн ветврачы менен участкалык милиционерлер пост уюштурулсын деген, убактылуу посттап коет го. Ошол посттарда ишке ашышыбыз керек. Райондун өзгөнүн мал базарына кетерде, биякта биздин ветврачтар менен Буровудун кызматкерлери турушат. Анан ар бир айыл өкмөттүн аймагында ветврачтардын участковыйлар чыгып ушул иш-чараларды жүргүзүшү керек. Ожега бул только ветврачтарга гана берилет же сатылабы? Аптекаларда. Жок, сатылбайт. Аптекаларда сатылбайт. Только башкармалар аркылуу айыл өкмөттөргө берилет. Бизге мына басылбай койчукен только мына ушул посттон гана чара көрө алабыз же башка жактан да негизи чара көрүлөбү? Иш жакка малы сатканга уруксат жок. Андан башка чара колдонулбайбы? Масында мындай албайт иштеке. Элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек. Штраф сала албайбыз. Мал чарба продукциясын жана малын базарга сатканга уруксат бербейбиз. Ошол айыл аймактан сыртка чыкканга уруксат жок да. Кубаныч жанагы мисалы 250 сомдо атпаз, 100 канчасы банкка төгүлүш керек. Анан калганы ветеринар кызмат акысы. Ошол банкка төгөт турган каражатты ким төгөт? Ветврачтар Атайын шот бар. Ошого төгөт. Эми ал ветврачтар менен айыл кааласа ветврач бар төгөт. Кааласа айыл өкмөттүн кызматкерлери бар. Ошол акчасын ким алса бар банкка төгөт, айдан квитанция. акчаны чогултуш кыйын экен да элге. Анан ошол жерде оор. Айылда Барганга жеңил. айылда бастырам дейт. Бастырам деп ветврач барат да. Анан азыр акчам жок эле. Тура турчу. Ушундай шылтоону айтат да. Ошондой ситуацияда кандай кылыш керек? Ошондо эми ошону эл сүйлөш керек да. Мамилеге келиш керек эл менен. Эми кээде акчасы болбой калышы мүмкүн. Мүмкүн кийин пенсияда төккөндө бериши мүмкүн. Эми onu неме кетиришибиз керек. Айыл өкмөт менен ветадистерден тыгыз иштешесиздер да. Багында кылган дагы. Мисалы жанагы буну бастырбай койду. Анан бу жактан вынужден басканга туура келди да базарга алып жүрөтчү. Ошол мезгилде бастырса кандай кылсак болот мисалы биз? Дагы жогорулатып койсок болот мисалы ошол мезгилде. Бул Басын. басын Убагында ошондо да ветврач силер жеке ишкерсиңер. Мамлекеттик ветврач эмессиңер. Силер келишим менен иштешесиңер, мал ээси менен. Эмдеп атпайсыңарбы? Ошондой эле мына чипизацияда дагы эл менен келишим менен баасы келишимдик баада. Бу жерде мамлекет бир баа коюп бере албайт бу жерде. Биз баа саясатына кирише албайбыз. Анткени силер жеке ишкерсиңер. Ана мына жылкыны чиптештирүү боюнча мына уйдукундай эмес. Булар азыр элдер өздөрү кызыктар болуп атышат. Азыр бизге телефон чалып качан баштайсыңар? Биз жылкыга чип койдурушубуз керек. Себеби өздөрү кызыктар болуп атат.
себебі идентификациядан өтіп атат. Ошол кишинин малы болуп эсептелет да. А жылкыны сатып атканда базарда машина алып сатып атканда эле регистрация кылдырасың да кадимкидей. Чыгыштап мисалы болот ака сатып алчу болсо, мен сатып алчу болсом, чыгыштатып туруп мен өзүмө каттап алышым керек да. Өзүмө келтирип базага киргизип коюшум керек. О машина кандай сатып алып атсак, менчиктештирип атсак, ошондой эле иш-чара болуш керек. Bizde buna bolboyt degeni jana pasoyaga takalat da uşulçu. Ana men pasoya almay kalat ekem dep bunancha men bolsa ошол. Вот ушундай маселе болот да. Эми караса болот. Мисалы элдин пособие албай калам деши болсо, сиздин кызыңыз пособие алам десеңиз, сизге же бир тууган агатып койсо болот да. Эми аны сүйлөсө болот. Анда каттап койгонда Онун дагы экинчи Аскарбай ака экинчи маселеси да бар. Кредит алам деп баргандарга малым көп деп жаздырат. Азыркыда илгеркидей бумажный век эмес. Азыр баары электрондук болуп атат. Азыр баары илгеркидей чарба китепченин баары жоголот да азыр. Баары электрондук бирдиктүү системада турат ошол жерде. Кредит алам деп барганда азыр банктар илгеркидей айыл өкмөттүн мынча малы бар деген кагаз справканы карашпайт азыр. Сиош базаны карайт. Мына база айыл өкмөттөрдө немеде банктарда да турат. Кредит алам деп келдимби, канча малың бар, азыр баарын базадан карап алат. Surada men de ошентип ойлодум эле. Азыр балдар айтып атат мындай да. Чип салып койсо, кийин телефондон эле каерде жүрөт, билип алабыз деген ойдо болуп атат да элдер. Ошон үчүн кызыгып атат. Бул мындай GPS деп коет да. Бунун баасы кымбат. Эгер мал ээси өзү кызыктар болсо, кымбат турат экен. Мисалы баарына бастырып алса дагы бир үйүрүнүн жылкысына бастырып коет экен анычы. Мына казактар ушундай кылып атат азыр. Жылкысына GPS кадаттырып коет экен. Ал кымбат турат. Үйдө туруп алып эле телефондон жылкынын каерде жүргөнүн көрүп турганга болот. Ошондой эл ошондой ойлоп атат. Келеби ал эгер Акчасына чыдаса болот. Заказ кылса өзүңөр кызыксыз болот. 3 канча рубль эле? 6000 канча 500 ушундай. 6000'nin тегерегинде болот экен. комплекслүү болуп. Бирок анын бир минус жери бар экен. Ал заряд менен иштейт экен. Заряды түгөнүп калган мезгилде аны карап туруш керек. Анан дагы бир варианттары бар экен. Атайын ошол мойнуна тагат экен ремен. Ошол ремен күндөн нур алып, ошондон заряд алып турат. Onu карап турбаса кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Азыр биздинчи бир ушу чипизацияны ишке ашырып алайын. Жана кызыктар асыл тукум малдарга жазса болот. Бул эми биз ар шылтоону айта беребиз. Адам баласы бул шылтоо айтканга мындай оңойбуз да. Элементарный эле караңыздар, жылкыны мал базарга алып барганда 50 сом берип киргизесиз да. Мал өтөбү өтпөйбү. Бул акырындык менен барып, мал базарда чиби жок болсо малыңызды эч ким албай коет. Ошондо азыр суроолор болуп атпайбы? Бул азыр меники мынтсем кандай болот, антсем. Бул барып ордуна келет. 10 баш жылкыңыз болсо, эми биз Каракулжа району мал чарбачылык тоолуу районбуз. Мал көп кармайбыз. Ошого баары бир бул каалайбызбы, каалабайбызбы? Малды сатабыз, жашынан алабыз. Ушундай нерселер болот. Ошого мал базарга барганда бул малдын чиби барбы, жокпу? Ошону аларман талап кылат. Касапка барсак, касап талап кылат. Ошо менен бул жөн өзүнүн ордуна келе турган нерсе. Азыр акырындык менен айыл өкмөттөр, бет адистер элдерге түшүндүргүлө, малыңы базарга апарсаң сата албайсың, чип болбосо, алармандагы барып кийин крупный бизнесмендер бирден жана менен алып алышы мүмкүн. Барып жалган чип барып жокпу деп. Жок, мал базарда сканерлер турат Барат да, ошо. Анан малыңыз өтпөсө деле 50 сом берип атпайсызбы? Бул чип бир жолу тагылып атат. Ошон үчүн аракет кылыңыздар. Ошон үчүн сиздер айыл өкмөтчүлөр, ошон үчүн сиздер вет адистер, анан эл акырындык менен түшүнөт. Анан эми мындай жаңылыкты сразу эле кабыл алышы кыйын. Бул эми өкмөттүн токтому, мамлекеттик саясат акырындык менен бул малдарды, мына эттерди экспорттоодо деле биздиге жакшы жактары бар да, мисалы. Башка мамлекеттерге ошол суроолоруңуздар болсо айтыңыздар да. Мындай да кубанч. Азыр мал базарга барсаң бүт эле аларман, баягы сатарман да. Чакочуга сатат. Мисалы чип менен көрдүң, он чакоч алды. Ол
Alып alып daha birine satып atat, değil mi? Görüp жүрөбүz da, barыбыз. Ушулар кандай болот эми? Ол үчүн чайкоочу жок болуш керек да, бир адам алып ошого каттоо жүрүш керек да, чыгып кириши. Мына жерде роса чатышкан жерлер ушу да, мал базарга барсаңыз. Бир адам бир энчиге алса өзү ала албайт. 3 кол же 4 колдон нарала. Өзү базарга кирип кетип атканда бир текшери, чыгып кетип атканда бир текшери болсо эле болот да. Жок, ошону эми катык туруп, айрыкча мына Красный Маяк базарын тартипке келтирсе болот. Чайкоочулар деп атабыз, жаман көрүшпөсүн. Чайкоочулар биздин ветеринардык кызматка аябай кедергисин тийгизип атат. Балдардын миграциясын ошолор жүргүзөт да. Жумасына мисалы көп райондордо ар кандай мал базары болот да. Умурскада айланып жүрөт малдарчы. Алар малдын кыймылын көп жүргүзүшөт. Ошону менен бирге малдын ооруларын таркатышат. Үйүнөн да алып кетип атат. Ошондой болуп атат. Азыр эми Кандай каттоо болбойт да. Кудай буюрсачы, мынау пост уюштурсак, ошо постко дагы бир сканер беребиз. Ошол жерге сканер менен Кайтарыш керек. мен ошону айтып атпаймынбы? Азыр жалпы республика боюнча бул башталды бул компания. Ар бир мал базарда сканер менен ветврачтар көзөмөл жүргүзүп турушат ошол жерде. Жок. Сканер текшергенге гана чиби барбы жокпу? Жок. Эрде ким? Андай уруксат жок. Ар бир айылда өзүнчө бөлүнүп берилет бул. Номерлерине чейинчи чиптер. Бир айылдыкын бир айыл баса албайт аны. Урматтуу айыл өкмөт башчылары, урматтуу Майрамбек Тетимишевич, жалпы мына жерде биздин коллегалар баарыңыздардын келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну чогуу чаран иш-чарага ашырып алайлык. Ушул эми Ак Жолтой ишибиздин башталышы жакшы болсун дагы, биздин район жакшы ушуну ишке ашырып алайлык деп туруп бир аксакал турат экен, бир батаңызды берип коюңуз эми. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, мына эң сонун иш болуп атат чындыгындачы. Бул бардык нерсе аста дегендей Кудай кааласа ишенебиз болот. Иш жүзүн ашат. Ошон үчүн баарыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолуңар чың болсун. Үй бүлөңөр менен аман болгула, ар дайым биз менен болгула. Мал жаныңызда аман болсун. Бүгүн Биймырза айылында жылкыларды чиптештирүү боюнча семинар өткөздүк. Бу жерде элге да бир түшүндүрүштөрдү жүргүзүп коюшубуз керек. Кыргыз Республикасынын жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды идентификациядан өткөрүү деген мыйзам бар да. Ошол мыйзамды турмушка ашыруу боюнча буга чейин биз ири мүйүздүү малдарды, то есть баягы уй баласын идентификациядан өткөзүп жүрсөк, мына быйыл жакында бүгүнкү күндөн баштап жылкыларды идентификациядан өткөзүү. Бул идентификациядан өткөзүү деген жылкыга электрондук чип коюу болуп эсептелет да. Электрондук бул теринин алына чип басылат. Ошол чип басылгандан кийин ошол жылкы кимге таандык болгону бул толук ошонун менчиги болуп эсептелет. Чип басылбаган жылкылар ошол айыл аймактан сыртка чыкканга уруксат жок да. Мал базарга да чиби жок жылкылар кирип сатканга уруксат болбойт. Ошондой эле сыртка экспорттоого мал чарба продукциялары болобу, жылкысын болобу, чиби жок жылкылар бул экспортко уруксат берилбейт. Андан сырткары азыр биздин райондо эле жалпы элде мал уурулук боюнча көйгөй жаралып атат. Жылкыга чип басылгандан кийин спорный моменттер болуп калат да. Ошол мезгилдерде биздин жана сканер деген аппаратты көрдүңүздөр. Жылкыга барып сканерди коюп көргөндө ошол жылкы кимге таандык экенин көрсөтөт да. Чипти окуйт сканер. Жылкы кимге таандык. Ошондуктан урматтуу Каракулжа элдин район тургундары, ар бириңиздер жылкыларга электрондук чип бастырыңыздар. Электрондук чиби жок малдарга сыртка райондун сыртына алып чыкканга жана мал базарга малды жана мал чарба продукцияны сатканга уруксат берилбейт.